Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн биринчи вице-премьер-министр, республикалык ыкчам штабтын жетекчиси Кубатбек Бороновду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Азыркы кырдаал коронавирус инфекциясынын өлкө аймагына мындан ары жайылышына жол бербөө жана анын кесепеттерин жокко чыгаруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Боронов көрүлүп жаткан ыкчам чаралар жана кыска мөөнөттүү иш-аракеттер планы жөнүндө толук маалымат берди. Президент коронавирус инфекциясы менен түздөн-түз күрөшүп жаткан медицина кызматкерлерин жана башка адамдарды жеке коргонуу каражаттары, башка бардык зарыл нерселер менен камсыздоого дагы бир жолу өзгөчө көңүл бурду. Мындан сырткары өлкөдөгү эпидемиологиялык жана макроэкономикалык кырдаалды жөнгө салуу боюнча натыйжалуу сунуштарды иштеп чыгуу үчүн кырдаалга терең, комплекстүү талдоо жүргүзүү зарылдыгын айтты. Түзүлгөн кырдаалда биринчи кезекте калктын социалдык айырылуу катмарына жана ишкерликти колдоого көңүл бурулушу керектигин дагы бир жолу баса белгиледи. Оорунун күн санап өсүшүнөн улам дүйнөдөгү жана коңшу өлкөлөрдөгү кырдаалдарды эске алуу менен Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын атынан медицина адистеринин анализине таянып айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуу мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө сунушун билдирди. Бул чара коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышын болтурбоо үчүн адамдар ортосундагы социалдык карым-катнашты азайтуу зарылдыгы менен шартталган. Бүгүнкү күнгө карата коронавируска 24.901 анализ текшерилди. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында 5 апрелден тарта изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 25.654 түзөт. Ал эми жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жалпы саны 24.901, сутка ичинде 753 изилдөө жүргүзүлгөн деп кошумчалады ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 13 апрелге карата коронавирус жуктурган 42 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 419га жетет. Алардын ичинен 67 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Илдет жуктурган 5 адам каза болгон. Кыргызстанда калуучулардын баары коронавируска текшерилсе боло тургандай шарт түзүү маселеси талкууланып жатат. Бул тууралуу 13 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта жеке лабораториялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Шарт пайда болсо маалымат берилет, калуучулардын баары коронавирус бар же жогун өз алдынча текшертип алса болот. Үсөнбаев кошумчалагандай, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 9 вирусологиялык лаборатория иштеп жатат. Алардын 3-өө экспресс диагностика жүргүзүүдө. Үй карантинине алынган жарандар мобилдик көзөмөлдө болот. Алардын баскан турганын көзөмөлдөөчү атайын тиркеме үй карантинине алынган жарандардын чөнтөк телефонуна орнотулат. Тиркемени орнотуу жарандын макулдугу менен гана ишке ашат. Коронавирустун жайылуусуна жол бербөө боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, тиркеме бейтаптардын ден соолугуна байкоо жүргүзүп, дарыгерлердин ишин жеңилдетет. Мындан тышкары үй карантинindеги жаран саламаттыгы кескин начарласа, СОС баскычын колдонуп, инфекционист дарыгерлердин тез жардамын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Штаб кабарлагандай, тиркемедеги маалыматтар купуя кызматты колдонууга арналган. Мобилдик көзөмөлдөө системасына кирүү укугу өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимине жооптуу саналуу гана адистерге берилген. Мобилдик көзөмөл тиркемеси мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети тарабынан иштелип чыкты. Кыргызстан боюнча обсервацияда жаткандардын саны 1025 адам. Ошто курамында 7 кишиден турган коменданттык кайгул кызматы иштеп жатат. Бул тууралуу Ош шаарынын Кара Суу жана Ноокат районунун коменданты Малик Нурдинов билдирди. Анын айтымында, айрым жерлерде компетенттүү эмес ички иштер органдары же болбосо мамлекеттик кызматкерлери болушу мүмкүн. Посттордо топтолуп, карантиндик эрежелерди сактабай жаткандарга чара көрүлөт. Бүгүнкү күндө коменданттык кайгул кызматы иштеп жатат. Анын курамына прокуратура органы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан жана ички иштер министрлигинен болуп 7 кишиден турган курам иштеп жатат. Карантиндик саатты бузгандар текшерилип жана тиешелүү чара көрүлөрүн Нурдинов эскертти. Ал кошумчалагандай, түндө Ошто коменданттык саат учурунда көчөдө жүргөн 17 жаран кармалган.